алейкум туугандар. Бүгүнкү күндөрү Кыргызстанда жана башка мамлекеттерде интернеттен мошенниктер жөнөкөй адамдарды алдап, акчаларын тартып алып, буюмдарын тартып алып, үйлөрүн, мал мүлктөрүн тартып алган окуялар көп болуп атат да. Анан абдан көбөйүп атат алар. Бунун баары эмнеден чыгып атат? Ошо анткени адамдар элементардык коопсуздукту, интернетте коопсуздукту сактоо эрежелерди сактабандыктан. Алар өтө жөнөкөй. Балким көбүңөр аны билесиңер. Бирок көп адамдар ошого кош көңүл мамиле кылат да, ошо эрежелерге. Ошолорду кайталап кетсек, кайталап бир сыйра дагы билип алсак, жаңыртып, интернеттеги мошенниктерге бир топ эле жолдорун оорлотуп коймокпуз да биз. Алар биздин мал мүлкүбүздү тартып алууга. Эң жөнөкөйүнөн баштайлы. Эң кылмышкерлер кандай кылат? Сиздин тааныштарыңыздын же туугандарыңыздын аккаунттарын WhatsApp-ынан, жөнөкөй сөз менен алардын WhatsApp-ынан, ошо сиздин тууган же тааныш, алардын Telegram-ынан, алардын Instagram-ынан сизге чыгып, өзүнүн үнү менен сүйлөп же видео звонок кылып өзүнүн кебетеси менен. Искусственный интеллект жана технологиялар азыр ушуну кыла алат да. Ошентип сизден акча сурашы мүмкүн. Ошолорго дароо ишенип, акчаны которуп салбаңыздар. Шашпай кайта аларга чалып, алар менен сүйлөшкөндө дагы баягы кылмышкерлер билбеген бир темаларды кечээ сүйлөгөн, мурда сүйлөгөн сөздөр менен сүйлөгүлө да, тастыктап. Себеби кылмышкер болжолдоп силер менен сүйлөшө бериши мүмкүн. Кандайсың десе алда, кандай баары жакшы, мен шашып атам депчи. Бул тууганыңыз эмес. Бул ошо кылмышкер, ошонун үнүн жасап, ошонун аккаунтунан сизди ошентип алдап атышы мүмкүн. Ошон үчүн сүйлөшкөндө бир секретный бир нерселерди сурап сүйлөшүңүз. Бул эң жөнөкөй, эң биринчиси. Акча эч кимге салбаңыз. Шашылбаңыз салган. Дагы бир жол булар кандай кылат? Булар психолог болот, кылмышкерлер. Булар сизди бир стресске салат. Кудай сактасын, бир тууганың же таанышың ушундай бир аварияга чагылып калды же дагы ушундай бир нерсе болуп калды, больницага түшүп калды деп сизди шок кылат, стрессовый ситуацияга салат сиздичи. Срочно азыр которо кой, кан керек болуп атат же дагы бир нерсе керек болуп атат деп сизге ушинтип срочно азыр мына 1 мүнөттө которбосоң болду, могу кан куйбаса коюлуп калат деп ушинтип бир эч андай сөздөргө ишенбеңиздер. Туугандар, бизде мамлекеттик бир да мекеме антип алдын ала акча сурабайт. Кандай болбосо да жардам берип, акчаны сураса да кийин сурайт уже аягында. Ошон үчүн мунун баарына алданбаңыздар. Мунун баарына алданбай сразу трубканы чытаңыз. Кийинки этап кандай? Силер бир ишенген мекеме, ишканалардан чыгышы мүмкүн. Сиздин банкыңыздын атынан чыгышы мүмкүн. Сиз акча сактаган банктан, налоговыйдан чыгышы мүмкүн, сиз иштеген жерден чыгышы мүмкүн, прокуратурадан, СМБден же башка бир силер ишеним берген бир мекеме, ишканалардан чыгып, башыңарда айланышы мүмкүн аларчы. Керектүү сүрөттөрдү коюп алып, аккаунтка керектүү жазууларды коюп алып, чыгып силерди алдашы мүмкүн. Ушундай тез арада бир налогду төлөй койбосоң, азыр бир чоң штраф болот, же үйүңөн айрылып каласың, же дагы бир нерсе, же азыр кичине акча төлөп улантпасаң, номериң азыр жоголот, же дагы бир нерсе деп ушундай түрлүү туугандар, түрлүү. Бунун баарына ишенип шашылбаңыздар. Буларга биринчиден акча которбоңуздар, булардын баарына эч кандай өзүнүн аккаунттарыңызды, өзүңүздүн баягы данныйларын, фамилия данныйларыңызды, кичинелерди билбеңиздер. Анан булардан өтө этияттаңыздар, туугандар. Булар мынтип чыгышы мүмкүн. Силердин фамилияңарды, аты жөнүңөрдү билет, жашыңарды билет, иштеген, жашаган жериңерди билет. Бунун баарын интернеттен табып алат сиз боюнча. Табып алып, ошо сизге кадимкидей Улан Аскарович атыңызды, жөнүңүздү айтып, ушундай сизге чыгышы мүмкүн да. Сиз ошондон алданып калбаңыздар да, шашпаңыздар. Сизге банктан чыгып атса, сиз шашпай, кайта тыштап, трубканы кайта өзүңүздүн банкыңызга чалып, ушу маалыматты айтыңыз. Налоговыйдан чалып атса, шашпай трубканы тыштап, кайта налоговыйга чалып, ким каяктан чыкпаса да трубканы тыштап, кайта ошол жака өзүңүз чалыңыздар. Чалган номерге эмес, именно справочныйдан, интернеттен карап, именно сиздин банкыңыздын номерин, сиздин налоговыйдын номериңизди. Анан кийинкиси банковский карталарыңызга байланыштуу. Бир жолдор менен чыгып, ошолордун логин парольдерин сураганы аракет кылат да, банктын сотрудниги болуп, же дагы башка болуп. Сиз эреже коюп алыңыздар. Ким болбосун картанын логин же паролун сизде сурасаңыз, бербеңиздер. Ким болбосо дагы. Бул бир. Экинчиден, булар жанагы жалган сайттарды жасап алат. Ошодон өтө этият болуңуздар, туугандар. Жалган сайтты жазып алганда кандай?
сиз ишенген сайтты интернетте забивать этесиңер, бир белгилүү сиз ишенген сайттардын орусча двойник, кыргызча эгиздери болот. Ошол мошенниктер жасап интернетке ошо сайттарды кылып коет. Мисалы, бир банктын сайты бар. Анан ошол эле банктын сайтын эгизин кылып коет буларчы, двойнигин. Сиз ошо интернеттен запрос кылганда ошо двойниги чыгып калат, анан ошол жака сиз логин, паролуңузду киргиз дейт. Логин, паролуңузду киргизгенде болду. Сизди уже акчаңызды алып кетет, урдап кетет. Ошо этият болуңуздар да. Интернет аркылуу ушундай өтө этият болуңуздар да. Көп интернетке ушундай бир жерден логин же паролуңузду талап кылып атса интернетте киргиз деп. Ошонун баарынан этият болуңуздар туугандар. Булар кийин ошо акчага кызыктырат. Мошенниктер чыгып сиз бир нерсе утуп алдыңыз. Же сиз азыр бир нерсе мындай акча берсеңиз, которуп койсоңуз бир нерсеге ээ болосуз. Же уже утуп алдыңыз, ошо почтасына акча төлөп коюңуздар деп ушундай түрлүү сизди байытканга, сизге бир адам ошо кызык да, рызкыга, баюуга, бир акчоого ошо жактан алдайт да. Эч качан андай болбойт туугандар. Эч качан бир жерден бир нерсени утуп алсаңыз, алдын ала сизден эч ким акча сурабайт. Эч ким. Ошон үчүн ушундай нерсеге бүт алданбай, шашпай, трубканы тыштап, ошо каяктан алар чалып атса, өзүңүз номерди табып, кайта чалып тастыктабыңыздар. Кийинкиси туугандар шилтеме, ссылка деп коет. Бирөө сиздин тааныбаган бир номерлерден көбүнчө келет, бир шилтеме, ссылкалар, ошол жака кирсең бир кызык нерсе бар экен, бир кызык видео бар экен, кирип көрчү депчи. Же тааныбаган номер эмес, тааныбаган номерден шилтеме, ссылкалар келсе, вообще баспаңыздар. Вообще эреже. Булар сиздин тууган, сиздин тааныштарыңдын WhatsApp-ынан, алардын WhatsApp-ын ордоп алып, ошол жактан сизге шилтеме жөнөтүшү мүмкүн. Ошон үчүн туугандар, ким сизге шилтеме жөнөтпөсүн, ошол жөнөткөн кишиден тактап сурап алып, анан кириңиздер да. Сразу эле бир шилтеме келсе сизге мессенджердеги, сразу ошо шилтемеге кирбеңиздер. Себеби ошо шилтемеге киргенде, ошо шилтеме аркылуу булар сиздин телефондо болгон маалыматтарды, логин, паролдорду, сүрөттөрдү жана башка керек болсо акча-пакчаларды урдап алышы мүмкүн. Же телефонуңуздарды жарыксыз кылып салышы мүмкүн бир вирус жөнөтүп. Ошо шилтемелерден этият болуңуздар туугандар. Анан туугандар, азыр көп жарандар Pindodo сыяктуу интернет магазиндерден соода кылат. Ошо соода кылгандарга мен айтмакчымын да, интернеттен бир нерсе сатып алган кишилергечи 2 карта алып жүрүңүздөр, 2 банковский карта. Бир картаңызда мисалы основной акчаңыз жатса, байлыгыңыз 100 000, 20 000, 30 000. А экинчи карта ал сатып алуулар үчүн карта болуш керек. Ушул основной акчаңыз жаткан карта менен сатып албаңыздар, потому что ал уже назик болуп калат кылмышкерлергечи ал карта. Сиз 2 карта алып жүрүңүз, ошо сатып ала турган интернет магазинден соода кыла турган картаңыз бөлөк болсун, дайыма бош болсун, ичинде акча жок. Бир нерсе сатып алам деп атсаңыздар, негизги картаңыздан, эч жерде катталбаган картаңыздан тиги сатып ала турган картага которуп, ошол картадан эле сатып алыңыздар. Сатып алгандан кийин ал картада 0-0 болуп калат. А бул негизги акчаңыз жаткан картаңызды эч жака логин, паролду байлап, бирде интернет магазинге байлабаш керек. Бул эң чоң себептерден. Ушул 2 карта алып жүрсөңүздөр болду, уже кылмышкерлер сиздин картаңызга жетип алганга өтө оор болуп калат. Негизги картаңызга, негизги байлыгыңызга. Анан туугандар, эң жөнөкөй нерсе, бул сиздин телефонуңузду, компьютеруңуз кылмышкерлерге жеңил оокат болуп калбаш үчүн паролдорду, логин, паролдорду мындай татаалыраак, мындай кичине кыйыныраак кылгыла, жөнөкөй кылбайчы. Паролду көп кылып алат экен, 1 2 3 4 5 депчи, же QWERTY деп, же пароль деп, же төрөлгөн жылың коюп коет, же атың коюп коет. Мындай паролдор туугандар болбойт. Мындай паролдорду жана кылмышкерлер жөн эле сындырып салат. Негизи кайсы пароль болбосун, ал сложный болуш керек. Тамгалардан, сандардан, жанагы точка, запятой, символдордон состоять этиш керек. 12 символдон кем болбош керек. Яны унутуп калбаш үчүн аны үйдөн кагаз бир нерсеге, блокнотко жазып алыңыздар туугандар. Кагаз блокнотко жазып алыңыздар. Ошондо кылмышкерлер бир топ оор болот взломать этип сиздин эмеңизди, телефон же компьютериңизди. Туугандар, бул тема аябай чоң экен. Бул тема аябай чоң да. Интернетте коопсуздук көп дагы ыкмалар бар. Ошонун баарын азыр айтайын десем, эми видеода чоң болуп калат. Көбүн да сиңдире албай калат керки туугандарыбыз. Ошон үчүн ушу менен токтолуп турайлы. Дагы ошо аферизм, интернетте алдоо кандай ыкмаларын көргөнсүңөр, уккансыңар, комментарийге жазып коюңуздар туугандар. Себеби ошонун баарын разбор кылып элдерге жеткизели, элдер менен бөлүшүңүздөр. Ушул жакта уккан ыкмаларды картаң, ата эне,
балдарга, туугандарыңыздарга айтып үйрөтүп коюңуздар, туугандар. Ушул эле ыкмаларды сактансак, уже 90% оор болот да кылмышкерлерге биздин акчабызга жетиш. Мейли туугандар, аман болуңуздар, оорубаңыздар, көрүшкөнчө.